укуктары, жеке ишкерлердин укуктарын коргоо жана алардын текшерүү. Талас райондук прокуратурасы тарабынан Талас райондук мамлекеттик администрациясынын жыйын залында ишкерлер, укук коргоо жана контролдоочу органдар менен бирге жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууга жергиликтүү бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Иш-чарада жеке ишкерлердин укугун коргоо, бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу органдардын ишкердик субъекттеринин ишине негизсиз жана ашыкча кийлигишүүлөрүнө бөгөт коюу маселелери талкууланды. Жеке ишкерлерди кандай тартипте текшериш керек экенин, кандай тартипте ошол тартиптер аныкталбаса, аларды киргизбей койгонго укугу бар экендерин баарын түшүндүрдүк. Бул жерде укук коргоо органдары да катышты. Аларга дагы ушу жеке ишкерлерди коргоо тартибин толук түшүндүрдүк. Талас районунун аймагында бүгүнкү күндө Талас райондук прокуратурасына арыздаттануулар келип түшпөгөн. Эгер келип түшө турган болсо, биз тийиштүү чараларды көрөбүз. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык, укук коргоо жана контролдоочу органдар тарабынан ишкердик субъекттеринин ишмердүүлүгүнө негизсиз кийлигишүү жана текшерүү фактылары аныкталган учурда күнөөлүү адамдар жоопкерчиликке тартылат. Жеке ишкерлерге зыян келсе, материалдык зыян келсе, анда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин негизинде кызмат адамдарына чаралар колдонулат. Дайым эле ишкерлер мамлекеттик контролдоо органдары тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан ар кандай түрдөгү текшерүүлөрдүн мыйзамдуулугун, өз милдеттенмелеринин аткарылуусун жана укуктарынын корголуусун талаптагыдай биле беришпейт. Мына ушул максатта Талас райондук прокуратурасы бул жолугушууну уюштурган. Жыйында ишкерлер үчүн көзөмөлдөөчү органдар тарабынан жүргүзүлө турган текшерүүлөр, алардын тартиби туурасында кеңири түшүнүк берилди. Плановый проект деп коет, плановый текшерүү болсо, бул өздөрүнүн 1 жылдык текшерүү планы. Анын баарын мен жана айттым, өзүнүн тобокелдик даражасы бар. Бул даража 3кө бөлүнөт. Аны ошо даражага карата 1 жылда 1 текшерет, 3 жылда 1 текшерет, 5 жылда 1 текшерет. Мына ушул текшерүүнүн баардыгы мыйзам менен шектелген. Андан башка текшерүүнүн баары мыйзамсыз. Ишкерлердин иш барысында азыр мыйзамдар бар, жеңилдиктер бар. Эми только багы ишкерлер ушул мыйзамдарды анан эменин баардыгын окуш керек да, билиш керек да. Анан баа мурункудай барып эле текшере калып эле, анан эле баары ишине тоскоол болгон мезгилдин баардыгы өттү. Азыр ишкерлердин да көбү эч убакта андай жерге жол бербейт. Жыйындын катышуучуларына прокуратура органдарынын ишеним телефондору маалымдалды. Өз кезегинде ишкерлер тийиштүү органдарга суроолорун берип, жыйын пайдалуу болгондугун белгилешти. Билебизде эле жүрө береткенбиз да, бирок тонкостторго маани бербей эткенбиз да. Казыр мынакей укуктарыбыз тууралуу көп сөздөр болду, абдан пайдалуу болду. Ошондой эле текшерүү KG деген эме бар экен, проверка KG деген сайт. Ошол жерге кирсең, бир кварталда ошо кимдер текшерилет, очередте ким бар, ким жок экен билинет экен да. Тизме өзгөргөн экен, текшере ала турган органдардын тизмеси, аны азыр уктук да. Ушинтип келип катышып турсак, ушундай маалымат болот. Эртең бир маселе болуп калса, мындай өзүбүз чече алабыз да. Мен бүгүн бул чогулушка катыштым, аябай жакшы өттү. Жакшы маселелер көтөрүлдү. Кайсы убакта текшериш керек, кандай кагаздары бар алардын колунда, документтер туурабы, туура эмеспи, ошолордон бери баарын айтып түшүндүрүштү. Жакшы, аябай түшүнүктүү болду бүгүнкү. Жок, кандай текшерүү, эч кандай неме деле жок, нарушениябыз деле жок биздин. Так иштейбиз. Мамлекеттик контролдоочу орган ишкердик субъектилерин текшерүүнү жүзөгө ашырууда, ишкердик субъектилерин текшерүүнү жүргүзүү тартиби жөнүндө мыйзамын жетекчиликке алууга тийиш, аны менен текшерүүлөрдү жүргүзөт. Талкуунун жыйынтыгында катышуучулар мындан арыда райондун прокуратура органы менен ишкерлердин укуктарын коргоо чөйрөсүндө тыгыз кызматташууга даярдыгын билдиришти. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Ынтымак Мейманбеков, Талас району.